Биздин жаштар башка өлкөлөрдүн жаштарына караганда ийкемдүү, патриот келет экен. Мына азыр дүйнө жүзүндө урматтуу окуучулар, студенттер, дүйнө жүзүндө проблема болуп баштады. Карасаңыздар, аракет кылып ар күндө короого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз. А бирок ачка жан дүйнөнүн ачка заманы болуп атат. Биздин жан дүйнө жүзүнүн жан дүйнөсү ачка, курсак тойду, кийим бүтүн болду. Бирок жан дүйнө жүзүндө проблема болуп атат. Мындан бир ай мурун логотерапевттер, теологдор, психологдор топтолду, күчтүү профессорлор дүйнөдө топтолду. Америкада топтолуп туруп сөз кылышты. Дүйнө жүзүндө наркотикке берилген, аракка берилген, андан кийин уурулукка берилген, компьютерге, андан кийин соткага зависимый болуп калган, эмне нерсеге байланып калган эчтеке эмес деди. Ковид барбы? Ковид оорусу, пандемия эчтеке эмес, биякта калат деди. Азыркы 21-кылым проблемасы эмне деди? Депрессия проблемасы деди. Жан дүйнө проблемасы деди. Бирөөнүн көңүл кайдыгерлик, жалкоолук, көңүл кооштук, бирөөнү жакшы көрбөстүк, эч нерсени кылганга аракет кылбастык, окуюн дебестик, жаткысы эле келе бергендик, уйкусу эле келе бергендиктин бүт баардыгы келип туруп депрессияга такалат деди. Дүйнө жүзүн депрессия басты. Биз эле эмес, Германия, Италия, Европа өлкөлөрү, Япония эң чоң деген өлкөлөр эмне жагынан кыйналып атат? Депрессия, жан дүйнө жагынан кыйналып аткан заман болду. Пандемия биякта калат деп карасаңар. Таң калыштуу нерсени айттым. Не деди? Ошон үчүн күчтүү теологторго мукташтык болот деди. Бирок теолог көр тозокто айтып элдин көңүлүн чөктүргөн эмес, элдерге мотивация берип, шыктандырган, позитивди көп сүйлөгөн, жылмайып турган теологторго, психологторго, логотерапевттерге, жаркылдаган жакшы адамдарга мукташтык болот деди. Карасаңыздар, мындан 1970-жылы Элвин Тофлер деген өзүнүн келечектин шогу деген китебинде жазганы бар. Ошондо эмне деп айткан? 21-кылымдын проблемасы эмне болбойт? Материальный проблема болбойт. 21-кылымдын проблемасы эмне проблемасы болот? Жан дүйнө проблемасы болот деди. Элдер көпчүлүгү депрессияга түшөт деген карасаңыздар, эл азыр тигилер аныктап атат. Элдер депрессияга түшөт, депрессияга түшүп үйдө жатып көптөгөн адамдар өлөт дейт. Бирок бир гана кутулуунун жолу, бул кишинин китеби мага маанисиз болуп калат болчу. Акырында эмне деп айтты? Бир гана жолу дейт. Вера, иман, ишенич, адеп аклак куттап кетет буларды дейт. Анысыкандай баардыгыбызды Кудайым илим менен бирге адеп аклагыбызды дагы Кудайым оңдосун. Тигилердин дагы бир айткан маанилүү нерсеси 500 коуч, 500 тренер, 500 мотиватор болгон болсо, алдыңкы мотиваторлордон болгон болсо, ошол мотиваторлордун ичинде 1-10 топту кайсы эмелер алып тур? Былтыр мурдагы жылы бизнеске, окууга, жашоого үндөгөндөр алган болсо, быйылкынычы 10 алдыңкы топту бактылуулукка үндөгөндөр алып тур. Таң калыштым. Элдер бактылуулук, акча биякта турсун, мал биякта турсун, жан дүйнөнүн бактылуулугун иштеп калгандардын бири алдыңкы 10 топту, карасаңыздар 10 топту ошо бактылуулукка өндөргөн коучтар алып тур.